ислам дининде туугандар, берешендүүлүк менен курбандык кылуунун эмне айырмасы бар десе, алымдар айтат. Берешендүү инсан деп кимди айтабыз десе, берешендүү адам деп колунда бар акчасы бар дейт. Бирок өзүн артып турат дейт. Ошо артып турган акчасын Алла жолунда садака кылып, нафака бере турган болсо, бул инсан берешен инсан деп айтабыз дейт. Ийсар кыла турган адам кандай десе, колунда ашча болгон акчасы жок дейт. Бирок бираз мал мүлкү бар дейт. Ошол мал мүлкү өзү муктаж болуп туруп, башка анда муктажыраак болгон адамды көрүп калса дейт, ага садака кылып, ага жакшылык кылат дейт. Бул адамды ийсар кылды деп айтылат экен. Бул ийсар ихсандын эң бир туу чокусуна турган нерсе, ихсандардын эң өйдө турганы ушул ийсар болуп эсептелет экен. Эң бир имандын туу чокусуна жеткенде адам баласы ушундай болуп калат экен. Бул бир гана ушул пайгамбарлардын сыпаттары. Валиюлла дейт, Алланын валийи болгон, Алланын досу болгон инсандар ушундай бир жерге жетишет экен дагы, өзү муктаж болуп турган нерсесин башкаларга садака берип калат экен. Башкаларга бөлүшүп калат экен. Ушундай бир инсанды көрсөңүз, билсеңиз болот экен, бул Алла Тааланын валийи. Алла Тааланын эң бир жакын адам ушул экен. Иманы эң бир өйдө адам ушул экен деп билсек болот экен. Андан кийинки тепкичте берешен инсандар болот дейт. Ал берешен инсандар кимдер? Алар өзүнүн мал мүлкү, артып турган мал мүлкүнү сактап койбостон, аны ушул муктаж болгон жерлерге берип, бөлүшүп турган инсандар булар берешен инсандар болот дейт. Берешен инсандар менен Алла Тааладан ушундай берешендүүлүк менен мамиле кылат экен акыретте. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, жок дегенде ийсар кыла албасак дагы берешен болуп үйлөнөлү. Артып турган малыңызды ушул өлүм келелекте, өлүм ушул периштеси келип жаныбыз алганга чейин ушул камдап койгон жериңизден чыгарыңыз тууганым. Эртең күнү кеч болот.